Саламатсыздарбы? Бүгүн биз машинанын үйрөнүүсүнүн түрлөрү жөнүндө сүйлөшөбүз. Мурунку видеодо айтып кеткенибиздей, машинанын, башкача айтканда компьютердин үйрөнүүсү 3 негизги түргө бөлүнөт. Алар көзөмөлдүү үйрөнүү, көзөмөлсүз үйрөнүү жана күчөтүлгөн үйрөнүү. Көзөмөлдүү үйрөнүүдө биз машинага маалымат да бир киргизебиз, жыйынтык да беребиз. Башкача айтканда, мугалим окуучуга суроолорду жооптору менен берип үйрөн деген сыяктуу. Машина маалыматтарды жыйынтыктары менен карап, салыштырып, окшоштуруп үйрөнөт. Кайсы учурда кандай жооп чыкты, эмнесине карап мындай жооп чыкты деп анализдейт. Андан кийин жообу жок суроо берилгенде, мурунку үйрөнгөнүнө жараша божомолдоп бир жооп чыгарат. Мисалы, үйдүн баасын божомолдошту үйрөтөлү. Алгач машинага үй тууралуу бардык маалыматты беребиз. Канча чарчы метр, сүрөтүн беребиз, салыгы канча этаж, кайда жайгашкан, газ, суу, жарыктык кандай, гараж барбы, канча бөлмө жана башка ушул сыяктуу маалыматтарды беребиз. Жана ал үй канча сом экенин да айтабыз. Ушинтип 100, 1000, андан да көп үйдүн маалыматын берип, баасы менен кошо көрсөтөбүз. Машина булардын баарын процесстен өткөргөндөн кийин жаңы бир үйдүн маалыматын киргизгенибизде, мурун үйрөнгөнүнө негиздеп, бизге бир жоопту айтат. Бул көзөмөлдүү үйрөнүү. Ал эми көзөмөлсүз үйрөнүү. Көзөмөлсүз үйрөнүүдө биз машинага маалыматтарды гана беребиз, жыйынтыктарды, жоопту бербейбиз. Анын ордуна модель маалыматты ичинен өз алдынча үлгүлөрдү, окшоштуктарды табат. Мисалы, сиздин бир компанияңыз бар дейли. Компанияңызга мүнөт сайын кардарлардан ар кандай арыздар, суроо, талаптар онлайн түшүп турат дейли. Сиз ал суроо талаптарды карап чыгыш үчүн бир финансист, айтишник же маркетолог сыяктуу адистериңиз бар. Бир нече адам аларды окуп, бөлүштүрүп бериши керек. Бирок биз бир нече адамдын мынтип бөлүштүрүп бериштин ордуна компьютерди даярдагыбыз келет. Ал ишти компьютерге жүктөгүбүз келет. Ал үчүн биз аны үйрөтүү үчүн маалыматтарды беребиз. Машина алардын ар бирин карап, колдонулган сөздөрдү, терминдерди салыштырып, окшоштуктарын таап, ар кайсы категорияларга бөлөт. Мисалы, техникалык көйгөйлөр тууралуу суроо талаптар, баа же төлөм көйгөйлөрү деп категориялаштырат. Бул маалыматтын негизинде компания ар бир топ үчүн конкреттүү чечимдерди сунуштай алат. Бул көзөмөлсүз. Көзөмөлсүз үйрөнүү көбүнчө категорияларга бөлүү максатында колдонулат. Үчүнчү түр бул күчөтүлгөн үйрөнүү. Күчөтүлгөн үйрөнүү бул үйрөтүү ыкмасы кадимкидей баланы жакшы иш кылса момпосу берип, жаман иш кылса жазалаган сыяктуу үйрөтүү. Бул ыкмада машина белгилүү бир максатка жетүү үчүн эң жакшы стратегияны иштеп чыгат. Күчөтүлгөн үйрөнүүдө 3 негизги элемент бар. Алар агент, айлана чөйрө жана сыйлык системасы. Агент бул аракет жасоочу модель. Айлана чөйрө болсо, бул ошол агент аракеттенип иштеп жаткан система же контекст. Ал эми сыйлык системасы агентке туура аракеттер үчүн упай берет же туура эмес аракеттер үчүн жазалайт. Башкача айтканда, упай алып коет. Муну мисал иретинде көрөлү. Мисалга шахмат оюнун алып көрөлү. Шахмат ойногон бир программа жасап жатасыз дейли. Бул программаны агент деп атайлы. Шахмат тактасы болсо, анын айлана чөйрөсү болуп эсептелет. Агент шахмат ойноп баштаганда, алгач ар кандай мүмкүн болгон жүрүштөрдү жасап көрөт. Эгер анын жүрүшү жакшы натыйжа берсе, мисалы, наркы тараптыкын жеңсе, же алардын коргонуу стратегиясын бузса, ал сыйлык алат. Башкача айтканда, упай алат. Эгерде анын жүрүшү туура эмес болсо, анда мисалы ферзин алдырып койсо, анда ал жазаланат, упайы азайтылат. Ар бир оюнда агент жаңы стратегияларды колдонуп, ар кандай жүрүштөрдү сынайт. Ал убакыттын өтүшү менен кайсы жүрүштөр эң жакшы натыйжа бере турганын үйрөнөт. Ошентип шахмат программасы башында туура эмес жүрүштөрдү көп жасашы мүмкүн.
бирок бара-бара жеңүү стратегияларын иштеп чыгат. Ушундайча ал шахматты жакшыраак ойногонго жетишет. Жыйынтыктап айтканда, көзөмөлдүү үйрөнүү бул белгилүү жыйынтыктарга негизделген маселелерди чечүү. Көзөмөлсүз үйрөнүү маалыматтардын ичинен үлгүлөрдү табуу, күчөтүлгөн үйрөнүү болсо жакшы стратегияларды иштеп чыгуу максатында колдонулат. Машина үйрөнүүнүн ар бир түрү ар кандай маселелерди чечүүгө арналган. Көзөмөлдүү үйрөнүү берилген маалыматтар жана туура жыйынтыктар менен иштейт. Көзөмөлсүз үйрөнүү чоң маалымат массивдеринен үлгүлөрдү өзү ачат. Ал эми күчөтүлгөн үйрөнүү бул айлана чөйрөдөн эң жакшы стратегияны үйрөнөт. Бул ыкмалар азыркы учурда жасалма интеллект, маалыматтык анализ жана автоматташтыруу тармагында кеңири колдонулуп келет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө.